لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 40 hadis jana anın düşündürmösü. 17 hadis. Abu Ya'la Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu rivayet kılan hadiste Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Çındığında Allah bardıq nersege жақшылық kılууну buyurdu. Demek siler öltüre turgan bolsoңор, anda жақшы abalda öltürgülö. Эгерде соя турган болсоңор, жақшы сойгула. Силердин араңардан жандык соя турган адам бычагын курчутсун, жандыкты муздаганда анын жанын жеңил чыгарсын. Сахих Муслим. Хадистин түшүндүрмөсү. Аллах Таала бардык нерсеге жақшылык кылууну буйруду. Мындайча айтканда, жақшылык кылуу бул жашоодо бир нерсеге гана чектелген эмес. Тескерисинче бардык нерсеге жақшылык кылуу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мисал келтирип мындай деди: Силер өлтүрө турган болсоңор, анда жақшы абалда өлтүргүлө. Эгерде соя турган болсоңор, жақшы абалда сойгула. Шариатта өлтүрүүгө уруксат берилген жаныбарларды да кыйнабай өлтүрүү керек. Мисалы, бир адам жыланды же адамдарга зыян берген итти өлтүрөм десе, биз ал адамга кыйнабай өлтүр дейбиз. Ал эми мал жаныбарларды соя турган адамга жакшылап сой дейбиз. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силердин араңардан жандык соя турган адам бычагын курчутсун, жандыкты муздаганда анын жанын жеңил чыгарсын деп айтты. Бул хадистен алынган пайдалар. Аллах Тааланын пенделерине болгон ырайымдуулугу. Ал бардык нерсеге жакшылык кылууну буйруду. Бир адамга жол көрсөтүп коюу, бирөөнү тамактандырып коюу, же жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыюу дагы жакшылык кылуу иштеринин катарына кирет. Экинчи пайдасы: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мисал келтирүү менен эң жакшы таалим тарбия берүүсү. Анткени мисал менен түшүндүрүү сөздүн маанисин ачыктайт жана тереңирээк түшүнүүгө жардам берет. Үчүнчү пайдасы: жандуу нерсени өлтүрүүдө аны жеңил жолдор менен кыйнабай өлтүрүү. Шариатта өлтүрүүгө уруксат берилген жаныбарларды да кыйнабай өлтүрүү керек. Шариат көрсөткөндөй кылып өлтүрүү бул эң жеңил өлтүрүү болуп саналат. Бешинчи пайдасы: жандыкты жакшылап муздоо. Тактап айтканда, шариат көрсөткөндөй кылып муздоо. Муздоонун шарттары аткарылуусу керек. Ал шарттар: биринчиси, муздоочу адам мусулман же китеп ээлеринен болуусу керек. Эгерде бутпарас, мушрик адам сойгон болсо, анын сойгону адал болбойт. Ошондой эле ислам дининен чыгып кеткен адамдын сойгону да адал болбойт. Экинчи шарты: сойгондо адал боло турган нерсе менен союу керек. Алар кан агыза турган нерселер, мисалы темир, же күмүш, же алтын, же таш, же камыш жана башкалар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кан агызса жана аны мууздарда Аллахтын аты эскерилсе, анда аны жей бергин деп айткан. Эгерде бир адам жандыкты кырылуу жагач же камыш менен кан чыгарып сойгон болсо, анда ал адал болбойт. Бирок тиш менен же тырмак менен союлган болсо, анда ал жандык арам болот. Ошондой эле кырылуу сөөк менен союлган жандык дагы арам болот. Үчүнчү шарты: кан агызуу керек. Кан агызуу моюндагы эки күрөө тамырды жана кекиртекти кесүү менен орундалат. Анткени бул эки тамыр жүрөк менен байланышкан. Эгерде ал кесилсе, кан атып чыгат жана жандыктын да жаны тез чыгат. Төртүнчү шарты: Аллахтын аты айтылып муздалуусу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кан агызса жана анын мууздарда Аллахтын аты эскерилсе, анда аны жей бергин деп айткандыгы үчүн бисмиллах деп айтуу шарт. Кан агызуусу шарт болгондой эле Аллахтын аты айтылып муздалуусу да шарт. Ошондуктан бир адам Аллахтын атын атайын айтпай сойгон болсо, анда ал арам болот. Алтынчы пайдасы: бычакты жакшылап курчутуу важип. Себеби аны менен муздоого жеңил болот. Эгерде мокок бычак менен мууздаган болсо, мууздаганы адал боло берет. Бирок бычакты курчутпаган үчүн мууздаган адам күнөөкөр болот. Ошондой эле бычакты муздалуучу жандыкка көрсөтпөй курчутуу керек. Жетинчи пайдасы: батыраак муздоо менен жандыктын жанын жеңил чыгаруу керек. Жандыкка бычак тийгизип таштап койбой, батыраак муздоо зарыл. Себеби жандыктын жаны чыгуусу жеңилирээк болот.